Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misirkeci kanalının katılışçıları. 12 aprel 2022 жыл Жалал-Абад обласы Созақ районuna қарашты Таран базар айылына келдік. Сіздерге бұл жерде көрсетіп тұрған ушундай чаукар түстөгү атыбыз бар екен, ушул аттан маалымат беріп көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар, каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эме бул атыбыздан биздин сатуучубуз өзү минип өзү таптап жүргөн аттардын бири экен. Бизге маалымат берсин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай, жакшы, денсаулыктар. Жакшы, рахмат. Эми бул аттан айтайлы. Азыркы убакта жашы канчада, пародасы кандай болду бул? Жашы мына 2 асый болду. Азыр 2 асый. Пародасы өзүнө кыргыз жылкы жанагы азыр чаукар апалууза деп айтып атышпайбы? Ошол пародадан. Анан мен өзүм муну алдым эле. Алып жакшы көрүп, ушу үйүргө коёюн, колуна алайын дедим эле. Анан баягы керек болсо терек чыгылактап калат. Анан акча керек болуп калды. Ошонусуна баягы сатып атабыз эми. Сатууга туура келип калды. Ошондой ат жакшы ат. Эми иши бар. Мен анын алгандан бери турат бул. Жанагындай кылып минген да жокмун. Үйгө алып келип үйүргө коем деп коюп койгон. Өзүм шаарда турам, анан атам жанагынтип ордунан турган жерден чөп салып, мына азыр бастырып, кичине бастырып койгонго тер чачып неме кылып, тумсак ордунда турган ат. Муну өзү негизи чапса деле болбойт эле, азыр бир аз кичине көрүүчүлөргө чаап көрсөтүп коебуз. А бирок буну мындай суутун келтирип, улакка чапса деле болобу? Болот. Салса болот, Мен алганда анын баласы өзү Нокоттон алган. Нокоттон келген өзү. Баласы чаап, баласы ошол жерде палван экен, бүрөт жакшы экен. Улактарын чаап, сонун кылып жүргөн экен. Анан эми акча керек экен, айла жок, сатып атабыз да. Сатабыз. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, биздин сатуучубуз кыскача маалыматын берди. Кара байыр 2 асый жылкы экен. Бойлору көз чүнү менен айта турган болсок, 1.55тин тегереги чыгып калат экен. Ден соолуктары ичип жегендери жакшыбы? Бары жок. Барына жооп, Жеп ичкенин айтайын. Чөп салсаң кашек чыгарбай жейт. Коро деп коет. Чөп салса кашек чыгарбайт, Коро жылкы деп коет. Коро жылкыларды. Уурга эчтеке калтырбай дейт да, жалмап туруп. Анан бунун үйүрү кандай болду экен, үйүрү? Мен өзүм үйүргө деп алдым эле. Быйыл эми ал киши койбойт экен. Жаңы асыйында койбоптур. Мен быйыл 2 асыйында коеюн деп алдым эле. Анан акча керек болгону менен сатып атам эми. Кошуналардын атын коебуз. Ушундай. Ден соолуктары жакшы, Жооп. Кудай буйруса ал жагына жооп. Мындай сиздерге жакындан бир көрсөтөлү, андан соң бастырабыз. Бир аз чаап көрөбүз. Бир аз туруп калганына байланыштуу көп чаап көрө албайт экенбиз, эми мүмкүн болушунча сиздерге жакшылап көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ошол жактан бир аз бери акырын бастырып коесузбу, баскандарынан бир көрүп коелу. Жакшы. Болот, эми 1-2 кой берели, чуркаганын көрөлүчү. Бир ары өйдө ылдыйга кылып чаап койсоңуз, ой, азамат. Камчысыз ордунан жакшы жылып жатат, көрүп атасыздар. Ой. Чуркагандарында сөз жок жаныбар. Болот, жакшы. Көп кыйнабайлы атта, өзү дагы бир аз туруп калганына кийинки алуучуга жакшы ат болуп берсин деп айтып кетебиз. Кудай буйруса жакшы ат болот. 5-5тин жакшы үйрөтүп алса 5-5тин жанын чыгара турган эле. 5-5ке чапса да болот, үйрөтүп алып. Жанагы 5-5те азыр аватар деген аттардан кем калышпаган ат болот, кудай буйруса. Жакшы. Эми көрдүк, кыскача маалыматын бердик, эми баасына келеличи. Канча деп турасыз баасын? Азыр акча срочно керек болгон үчүн мындай эле жөн деле койдук. Базар баасын эле. Базарда деле рабочий аттын 100 000 эле болот коюп. Жакыныраак 150 000 кылып койдук. Кеми бар. Сомо 150 000 деп атасыз? Кем болот. Сүйлөшүүлөр болот,
Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 150 миң сомго коюлду. Андыктан сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Жол болот деп айтып кетти. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Месиркейчи каналы, биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.